Почему в доме нет света, а лифт продолжает работать? Как такое может быть? Скажете волшебство? Нет. Правильное распределение электросетей. К комплексу проведены две линии от подстанции, основная и резервная. Подключение работы лифтов подключены автоматической схеме резервирования. И даже если произошло отключение электроэнергии, лифт автоматически переключается на резервную линию. Пикстрой – инвестиция в будущее. Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр түндө турам. Кээде ушундай да учурлар болуп калат. Азыр биз энебизди күтүп турабыз, саналуу мүнөттөрдө келип калат деп атат. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Азыр биз Сайыт менен өзү куттуктаган турабыз. Сиз кимсиз болосуз? Кызы болом. Кызы. Канчанчы кыз болосуз? Экинчи кыз болосузбу? Азыр энебиз түшүп келатат, бир аз күтүп калдык, бирок ошентсе дагы энебиздин 75 жылдык юбилейин эртең өткүзгөн атасыздар, Кудай буйрса. Алдын ала сюрприз уюштуруп коеюн деп бүгүн ниет кылган экенсиз. Жүрүңүздөр мындайра. Барып турайлы. Бак энебиз келет. Бул сюрприз. Энебиз кандай кабыл алат болду экен эми? Кандай Сайыт менен жакшысызбы? Туган күнүңүз менен Нуржамалдын атынан. Россияда Нуржамал деген сиңдиңиз бар беле? Кызыңыз, Ошол кызыңыз менин дагы менен программасына татыктуу деп атайын сизге ушул мени жөнөттү эле. Барып энемин элесин ушул менин программасына калтырыңыз депчи эне. Каякта жүрөсүз караңгыда эне? Салонда жүрөм. Салонго барыпсыз да эртеңке даярданам деп эне. Кандай ден соолуктарыңыз жакшыбы эне? Күлүгүчү жүрөсүзбү? Бул сюрпризди күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм эле. Күтпөдүңүз беле? Allah разы болсун кызыма. Эми алысталарды бараңбайлы деп айтпадым деле. Allah разы болсун кызым. Сен да ушундай балдарыңа ушундай ызаттуу урматтарды көр. Сенин да уул кыздарың урматтап, сыйлап, ушул жакшы күндөрдө, туулган күндөрдү, жакшы мааракелерди өткөрүр Аллахым насип кылган. Омин, айтпаңыз, кесин айтпаңыз. Жүрүңүз эми кана. Жүрүңүз, үйгө кирели эми, энебизди эшикте тургузбай үйгө кирели. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Ооба, ушул акебиз азыр бир жакшы сөздөрүн сүйлөп берет албетте. Сайыт менен өзүнүн эртең 75 жылдык юбилейин белгилеп атышат. Мына балдар, кыздары, небере, чеберлери жана башка. Алыстан атайын ушул программаны жөнөткөн Нуржамал эжебиз менен байланыштырып коесуздарбы анан? Жүрүңүз эне. Даярдык кандай болду эне? Жакшы, Аллага шүгүр. Катуу даярданып атсайын эртең Кудай буйрса. Атышат, мен жөнүндө отурам не. Ооба да, карлыктагы бактылуулук ушулда эне. Бул программаны ушул Нуржамал эжебиз, ушул Сайыт менен үй бүлөлүк архиви катары калтыргысы келген. Урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Энебиз отуруңуз эми мына. Эртеңки күнгө даярдыктар тууралуу маектешебиз эне. Эне отура бериңиз эне. Урматтуу көрүүчүлөр. 75 жашка чыкты деп эч ким сизди элестетпейт го эне. Мынча жаш сакталгандын секрети эмнеде эне? Физиология жасайсызбы, же туура тамактанасызбы дегендей, же эч бир балдарыңыз кызаратышка салбайт деген сыяктуу ойдобуз эне. Уул кыздарым. Канча балаңыз бар эне? 2 уулум, 4 кызым бар. 6 балам, 26 неберем бар. Буйрса жакында чеберели болом. Буйрса эне. Ошо айнамайын. Ушу балдарды чоңойтууда кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Кантип чоңойттуңуз ушул балдарды? 6 баланы ушу атасы менен бирге чоңойтконбуз. Кыздардын баарын турмушка бердик. Бир уулумду үйлөдүк. Бир кичине кенже дайыбыз калганда байым өтүп кетти. Алланын тагдыры. Алланын тагдыры, пендечилик.
артында оğul kızları var eкен, жашооланып, мына балдары артында балдары meni atası жоқтығын bilgizbey, жақшы қарашып, байымın bir туғандары, өзümün bir туғандарым, şu daima bizge көмөкчү болуп, şu балдарды чоңойтуп, өз ордуна коюп, үйгө булдарды, кыздарды берип, Кудайга шүгүр мына. Ушул балдарым мынан тигеме сиздин ушул мааракеңизди белгилеп берейли деп белгилеп атышат балам. Şu быйыл 75-ке чыгыпсыз. Şu sizde Allah'ın razıçılığı üçün eksan katары belgilep atышат. Şu meninin programmasını görüyoruz beni. Ançamçı uğup kalasıp kulağınız çalıp kaldı mı ançamçı? Şunda bir bala var eken. Enelerdi kutukla etken jalan, atalardı kutukla etken de uğup kaldınız beni. Nurcamal degen kızınız Rusya'dan hazır baylanıştırıp koysanızdır aybay jakşı bolot ele. Nurcamal ejebizbен hazır biraz vaqttan keyin baylanışabız elbette. Келиңиз эже бизак өтүп алыңыз. Анда сиз менен дагы маектешүүгө кайра кайрылып келебиз эне. Биз жаныңызда турган аксакалдан интервью алайлы. Мынакей сиз кимиз болосуз? Кандай ясыңарга рахмат. Мына ушу кабар алып келгениңизге чоң рахмат. Ушу жеңенин 75 жылдыгын ушинтип мааракесин өткөнүбүз аябай кубанычтабыз. Şu den sağlık olsun деген 75, 85, 105'ke çıksın. Dağı kalan ömrün versin. Bala çıkarsın, nevirelerinin günü küçün görsün. Den sağlık olsun. Şu aytarım. Rahmat. Siz kimisi olasiz? Men kaynısı olam. Bir tuğan kaynısı olasiz. Bir tuğan. Rahmat şu mına baldarı, kızlarına jaman bıcak şu akamın joktuğun bildirmey. Şunçalık sıyın ötkörü da yaxşı. Rahmat, çoğun rahmat. Sizler de bar bolуңуздар. Enemiz siyaqtı жақшы bir baqtılıq, qarlıqtın baqtılıq gündörünü sizlerge de nasip etsin. Andan keyin şu enebizin janına bir ejebis kelip qoşulup kaldı. Siz kimisi olasiz? Men bir tuğan singisi. Bir tuğan singisi olasa. Şu enebis turalı bir жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтсаңыз. Enebis кандай адам? Qayсы қасиеттерин сыйлайсыз bir туғандык? Менин эң чоң эжем bir туған. Атам ордуна ата, энем ордуна эне. Ушу эжеме калоорум ушул биздин bir туғандардын атынан, баардык туғандарыбыздын атынан ушуга ден соолук, ушул биздин бактыбызга бар болсун. Биринчи очуртта ушунун бүгүнкү эң алтын тою болуп отурат, ушу той кут болсун. Ejeme kalorum. Apamızga sarpay giyizel geldik eğlenecekler. Anam uşu en dünyada жақсы nerselerdi kalayım ejeme. Şunçalık suyunup, puanıp, sözümü de unutup koydum. Çınını aytsam, topunağanıma. Bardığı жақшылык üçün. Ova şu baldarına da bardığına razı ol oturabız. Şunçalık kılıp, ejeme kökülötüp, şunday жақшы даражалар менен, жақшы ниеттер менен ушу 75 жаш юбилейин өткөрүп атат. Бардыгыбыз ушу балдарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу бир туугандардын атынан эжем ушул дайыма ден соолукта болуп, биздин бактыбызга бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Сиздерге да ушундай энебиздей каарылык насип этсин. Андан кийин ушул агабызга сөз берели. Акалпак кийип, жаныңызда да bir агабыз отурат. Сиз кимсиз болосуз? Rahmat, assalamu alaikum. Men bu yaqtın eng çoğ ukası olan. Eng çoğ bir tuğan ukası olan. Buna şu birinciden jeğenderime rahmat. Budan 4-5 yıl murda jeğenderime acık aparıp geldi ejeme. Buna dağı Kuda kalasa 75 yıllık yubileyin atkarıp atışat. Rahmat şu birinciden şu jeğenderime rahmat. Jeğendem olganda dele görettiler. Jeğendem ayabay jakşı kişiler. Bardığın sonun görettiler. Ejem uşul muğalim bolgon, oşodan jaş görünөт. Ara bizge atабыз o кичинебизде өтүп кеткен. Биз мектеп бүтөлебизде, oşodan beri ata ene болуп эле калган бизге. Sizler için general. General, полковник бул Aytkan degen. Aytkan degen. Ejemин ошол сөзүнөн чыкпайбыз биз бардыгыбыз. Şu жерде тур десе турабыз, кал десе калабыз, кет десе кетебиz. Şu ejем 75 yıllık юбилейи
жақсы өтсін. Бұдан бұяққа 85, 95, 100 жаш, 105-ті атын жеудің жашын берсін еже, 105 кетсін. Ошонда дағы мұнал тартып келген балдарға рахмат. Ошонда дағы тартып келгіле 105. Рахмат, көлерім тынч болат. Тойыңыз жақсы өтсін еже. Bir tuğan enesi maki. Eng çoğun enesi. Batın albay turat uçalık kursançılıktan. Tura beni. Qanday tasirlendiniz ene mına uşul uçurda? Аябай толкунданып, Аллага шүгүрлөр айтып атам. Ушу мага ушундай бир туугандарды берген. Кайын сиңдилерим, алсындарым, уул кыздарым, келин күйөө балдарды мага берген Аллага шүгүрлөр айтам. Миң мерте мактоолор болсун. Алла ушу балдарымдын өмүрлөрүн узун, өрүштөрүн жайык, балдарын улуу, рызкыларын мол кылган болсун. Ушу коңшуларыбыз мына узаттап урматтап, ушу иштеген ишимде деле бардыгы кесиптештерим да ушу жаман болгонубуз жок, бирге жакшына жүрдүк келдик. Мына коңшулар менен да бир туугандайбыз. Айнем, кайын журтум, мен дайыма ушу кайын журтум, кайын сиңдилерими, үкөлөрүм, сиңдилерим катары көрөм, ушулардын катарында бирдей мамиле кылам. Булар да мага ушу агаларын сыйлаган үчүн эже эне ордунда мени сыйлашат. Үкөлөрүм ошо өздөрү айткандай ата эне ордунда, атабыз энебиз өтүп кетти, Алланын тагдыры. Бирок ошолордун ордунда кармашат, дайыма маслихат сурашып, эмне кандай иш жасаса, эмне кылса ушу менен уруксат маслихат суратат. Кайнилерим деле, алсындарым деле мени ушу бизге неме. Эми сизди генералыбыз деп аткандан кийин сиздин айтканыңыз айтканда, эне сиздин кеңешиңиз менен түздөлөт. Бул команданын үйлөрүндөгү светтер дагы сиздин буйругуңуз менен жандырылат дегендей жана башка. Алла разы болсун. Рахмат эне мындан кийин аз дагы кайрылып келебиз сизге. Ага чейин бул аксакалдан маек алалы. Сиз кимис болосуз? Биз бир дуал кошунасы болобуз. Бир тууган кошунасы. Бир дуал кошунасы бар. Эми бир тууганды деле койсо болот. Бир тууган кошунабыз деп болот. Энеңиз кандай адам? Bu uzun tarihten başlasak егерде. Biz 1989 yılı şu yerden çek alganımızda bayağı kıyınçılık zamanlarda çek berbeyanın çek degende apam sүйüngönüler. Bu Sayit Biçeni tanıgan, жақсы bilgen adam katara. Biz emi yaşımızda, mektepte, biz okup жүрgөн malda Ejebez pioner vajatıyla. Anan ki biz mektepte 75. yıl bitkenden keyin Ejebez уже üniversite bitirip bir yerge уже начальник класстарга mugallim bolup gelip, anan biz sırtta kızmatta жүрüp, anan kayra kaytıp gelgende Ejebezde onça жақсы bilbeyt elek, mektepte bilgende onda korkot elek. Sıylayt elek. Anan keyin уже biz çek alıp koşunu bolup gelgenibizde apabız Биздин апабыз эми раматылык болуп кетти. Ушундай бир сүйүнгөндөр да. Кимге каерден чек алдың десе, кошунан ким экен дедиле. Сайтпи деген эжебиз экен, анан кийин ошого кошуну болуппуз десем, апам өтө сүйүнгөн. Сен өтө жакшы адамдарга кошуну болупсуң. О неме албай, кошуну ал деген экен, үй албай. Ошол сүйүнүч азырга чейинки ошо түгөнбөй келатат ошол сүйүнүчүбүз. Себеби дегенде ошо Sayit Biçenibizге, Тойчакабызга баягы немеси жолдошу, баягы өмүр жолдошу. Ошо неме болдук, бир ооз сен менге келбедик, мына 33 жыл, 34 жылдын жүзү болуптур. Өтө жакшы кошуна болдук. Эми Sayit Biçenибизге келсек, Sayit Biçen Биздин айыл көчө үчүн биринчи. Биздин айыл үчүн эски Фрунзе колхозу азыркы мат айыл өкмөтү үчүн бул умай эне. Баягы Мухаммед пайгамбардын кадишасы. Мен ушундай деп түшүнөм, ушундай деп баа берем. Себеби дегенде Sayit Biçenге теңелип, ошого ушунун аркасынан ээрчип адамдар, жаштар, ушу үлгү алып жүргөн адам. Эми мен эжеми дагы кандай тартиптесем болот. Бул ааламда жашоо
акыркы жакшы адам калганга чейин бу кыямат кайым болбойт экен. Ошол акыркы баягы жакшы адам, ушу дүйнөнү кармап турган адам мен Сайытбежем деп ушу элестетем да. Ушунчалык деңгээлде, сонун сөздөр. Ушунчалык деңгээлде сый урмат ушунчалык деңгээлде бизде. Себеби дегенде бул эчебиз бардыгына үлгү болуп, тойго кандай барыш керек, мыйманды кандай күтүш керек, же болбосо кандай кылып туруп бирөөнү күтүп алыш керек боло турган болсо, бардык нерсени билет. Ушунчалык деңгээлде кыргыздын салт санаасын, баягы эски нуска нерселердин бардыгын билет. Ошон үчүн кыйналган адамдын бардыгы келип туруп, мынаны кандай кылсак болот, Кудайны кандай тоссок болот, Кудайга кантип барсак болот деп туруп, маслихат баягы кеңеш сураган эжебиз болот бул. Ошончолук деңгээлде. Ушу Сайытбеже 75 жаш юбилей тоюңуз кут болсун, ден соолукта болуң. Şu baldardın, neverelerden çevre, kıvralarda görün, 80 yaş, 90 yaş, 100 yaş yübüleylerde ötkörün. Biz siz menen ayabay seyretkanabız. Dünyadaki en jakşı kalı olurdu, en jakşısını men sizge kalayım. Siz de koşunuz olasız bu? Benim bayışım bu. Bayışыңыз. Benim prokurorum. Prokuror. Barbir bayraktı beret degen çin elegen de var. Bayraktı kança yaşыңыз da koyabız. Hazır 60'tan ötkөндөн kийinçi bular balдар enesi менен birge болуп туруп өзүң жалгыз калып кеткен. Ошон үчүн биздин прокурор да бул. Сайытбеженкиден ошондой. Рахмат. Жакшы сөздөр сүйлөндү. Siz kimisiz olasınız? Men dagы жеңемин Авсын oğlum. Bir tuğan Avsın olsa? Bir tuğan Avsın. Бирок Авсын дебейм, жеңем bir tuğan ejemde көрөm. Жеңем менен bir үйдө биз жаңыдан баш кошкондо bir үйдө жашаганбыз 4 жыл. 4 жыл бирге жашаганбыз. Жеңем тарбиясын алганмын да мен. Жеңем аябай кандай десем, мээримдүү, кичипейил, аябай мээримдүү аял да. Жеңем ушу дайыма ушу жеңе ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Бала чакаңыздын күнүн күчүн көрүңүз, небере чеберелердин сый урматын көрүңүздөр. Биздин жакшылыктарыбызда, төлөрүбүздө, сыйларыбызда төрдүн көркү болуп жүрө берсин жеңем. Ай рахмат. Жакшылыктарды каалайбыз. Сиздерге да ошо энебиздей бактылуулук, карлык насип этсин, а? Чоң рахмат. Мынакей кийинки эжебизге сөз берели. Сиз кимсиз болосуз? Келин оğlum. Bu gelin degen эми bu enелер үчүн, апалар үчүн bir укмуш bir мындай bir табылгыс табылга да. Энебизге кандай характеристика бересиз келин катарында? Сиздин сөзүңүз менен кийинки келиндерге bir сабак алсын. Эгерде бул дүйнөдөгү кайненелер бардыгы менин апамдай болгондо, бул дүйнө ушунчалык сабырдуу болмок, тынч, добрый, мудрый, ушунчалык кайнап турсам дагы акырын эки сөз менен сонун түшүндүрүп басып коет да. Аябай жакшы нерселерди айтат. Мен көп нерсени үйрөндүм апамдан, особенно сабырдуулукту. Анан апа өмүрүңүз узун болсун, суудай туптунук, алмаздай ден соолугуңуз таза, ар дайым биздин төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Оорубаңыз, арыбаңыз, карыбаңыз. Ушундай жакшы нерселерди дагы айтып сүйлөшүп бүтө албаймын. Мына чогуу жашайм, бирок ар айтканда ушундай сонун нерселерди айтат да, действительно үлгүлүү да. Жазып алышыңыз керек да, жазып. Ошо стараюсь запомнить. Кайнене деген китеп чыгарып койсоңуз да болот да. Сиз ушул энебизди баккан келин сиз болосузбу? Кудайым буйрса bir 100дөн ашырып берем деп bir 3төн отасызбы Кудай буйрса? 3төн эмес, себеби ооруганда дагы ушундай каалабаймын да. Мындай действительно өз апамдай көрөмүн. Анан өзү жакшы, кантип жакшы адамга мындай билбейм, мен бардык кайненелер ушундай болгондо действительно бул дүйнө вообще башкача болмок. Урматтуу көрүүчүлөр, укмуш сөз келин менен кайнене ортосундагы бул сөздөр сиздерге сабак болсун. Сизге дагы кайненебиздин батасы көбүрөөк сизге тиет өзүн негизичи. Сиз дагы Кудай буйрса насип этсин, ушу сиз дагы ушундай төрдө отурганда келип бакылдап сүйлөп турайын, сизди тартып энебизди эстеп, Кудай кааласа. Ошондой энебиз жаныңызда отурсун, а? Баланчы жашка чыгып. Мынакей эми кийинки конокторго сөз берели. Сиз баштай бериңиз. Siz kimsiz olasiz? Men şu жеңемдин bir tuğan kaynısı olom.
Kançançı kaynısı? Tak. Men jengem men kança yaşımda 12 yaşımda jengem uyga barganda Абайга кабылганга. Ошондо жеңем жаңыдан барып, анан жеңем бул просто баягы эскерип, ошол күндөрдү бир эскерип алсаң, баягы жаш жеңем ошол келечкенде болот экен да. Жеңем жаңыдан барып, ошол күндөрү жеңем халваны жакшы көрчү эле. Анан алып келип койдулар, ал убакта халва деген дагы 1 сом 20 тиын эле килограмм. Халыкта таза болгон нерсе. Таза болгон. Анан алып келип туруп бекитпедим да болсом да карап туруп жеңем бешке чийип кеттимде жүгүрүп келип халвадан алып. Халва урдаган күндөр эстен кетпейт экен да кыскасы. Халва урдаган күндөр ошо эстен кетпейт эле. Кийин жеңем бул жака келе берип халва жок. Анан халваны өзү сатып алып жетилет. Эптеп. Эми ушундай экен, күндөр өтө берет экен, суулар ага берет экен. Жаштагы кете берет экен. Жеңем мына 75ге чыгып атат. Мен да 60-дан ашып атам. Баягы эң чоң кыз алтынды апарып таштап, ошол алтынды таштап, анан кийин жеңем менен акам экөө келе берген да. Анан ошол күндөрдө эсең этпейт. Алтынды ошо 1,5-2 жашка чейин багып апам ошентип чоңойтуп, анан кийин өздөрүнө берген да кайра. Эми не демекчимин, ушу жеңем мынакей. Ошол күндөр өтүп, мына айлар өтүп, күндөр өтүп, сааттар өтүп, жеңем ушуна 75 жашка чыгып атат. Не демекчимин, эми жеңе 75 жаш деген да бул айткан оңой. Басып өткөн кыйын да. Мындай узак жол да. Не демекчимин, 75 жаш торколуу тоюңуз кут болсун жеңе. Өмүрүңүз узун болсун. Şu ballarınızın tolku jakşı jagын görün, nebire çevire kıvıralardı görün. Daima üylörüңөрдө şu jakşılıklar bolsun, şu daima jarık bolsun, svetиңер өчпөсүn. Mına şu sizde 75 yıllık torkolu toyuңuzdu өткөрүп аткан şu ballar kızlarınızga alıstan atartıp amara gelet kutuga. Şu çoğun rahmat uşularga. Sizin ak sütüңүздү akтай albasa dagı Atayın gelip sizin şu toyunuzu ötkörü bergen üçün şu men ülkelerime rahmat. Enen ak sütünü hiç kim aktay algan emes da. Aktay albayt dagı. Ошол баягы эмеде жазылган экен. Энемин апамын ак sütün акташ үчүн мен не кылам десе айтыптыр. Мен апамы Меккеге, Мединага көтөрүп барып келсем актай аламмы десе, ошондо 3 күндүк түнү, 3 күн эмес, түнү 3 gün tünü karagan nemeni ошо мактайсың, калган мактай албайсың деген экен. Ал туура. Эми не демекчимин, укаларым актай албаса да ушинтип апасын 75 жылдык торкол тоюн өткөрүп берип атат. Чоң рахмат. Ушул укаларым, кандыштарым ошо бала чагасы менен тынч болсун. Өздөрү менен өздөрү болсун. Энеңиз 100гө чыксын да, Кудай калса. Жеңем ошо 100гө чыгып, ошо кыбыра, ошо баардыгын чоңойтуп үйдө ошолордун тоюн көрсүн. Кайма жакшылыктар болсун. Айтканыңыз келсин. Сону сүйлөдүңүз. Андан кийин эжебизге сөз берели. Эжебиз, сиз кимис болосуз? Мен кыз болом, жана эле таанышканбыз. Экинчи кыз болом. Экинчи кыз болосуз. Ошо эне сиз үчүн ким? Эне Эне бул өтө ыйык зат. Апа бүгүнкү эртеңки 75 жаш курагыңыз кут болсун. Апам менин бейишим. Апам бар үчүн биз ушинтип басып, ушинтип турмуш жолун улап, апам бизге бүт турмуш жолун тааныткан. Апа сизге Алла эки дүйнө ыраазы болсун. Апам бар үчүн биз ушундай жакшы жашоодо жашап, бар жогубуз өз ордубузду таап жашап жүрөбүз. Бир гана кемчилдик, атамдын жок болуп калганы. Атам да аябай жакшы киши болгон. Атамдын жоктугу ошо жүрөктү кичине мындай бир башкача сезимдер. Атам болгондо азыр экөө биригип тоскондо өтө сонун болмок. Атам жоктугуна кичине мындай неме болуп кеттим, толкунданып. Балким ата экебиз көрүп турганда, балким сезип турганда. Атам да жакшы киши болгон, бейишин берсин. Апа
апам 2 дүйнө бактылуу апа ушу бизди чоңойтуп өстүрүп ордорубузду билдирип мына турмуш жолун үйрөтүп ар бир баскан турабыз азыр ушул күндө дагы бирде кемчилик болуп бул турмушта кыйынчылык болуп же бир нерсеге жетишпей аткан болсо келсек апам баары жолун өзүнүн орду менен нугу менен айтып бизди тааныштырып бизге туугандарды тааныды. Бул менин бир тууганым, бул атаңын бир тууганы. Атаңын бир тууганы таштабагыла, атаң өтүп кетсе деп атаңын бир туугандарын биринчи коет. Анан өзүнүн бир туугандары, менин ушул кара чечекейлерим бир туугандарым эки жакты таштабагыла деп ар дайым бизге сабагы өткөндөй өтөт да, ар дайым жашообузда ушул эки тарап тең алып кет. Үйдө кичине бир алым аш болсо да атаңын туугандары менен менин туугандарым келсе, анан аш жейбиз деп эме берет. Турциядан эртең менен сиңдим менен күйөө балам келет. Новосибирден келишти, кудаларыбыз келди. Эртең Кудай буйруса, кечки мал Баястан хан сарайында юбилей 75 жаш өткөзөбүз. Ушул передачага жөнөткөн Нуржамал Садыгулоевдун бир тууганым, сага Алла ыраазы болсун. Апам эстеп, чоң апаң эстеп. Атам менен бир туугандар, бирок бир тууган болсо да ушу бизди жоктоп, ушул апамы дагы жоктогонуңа Алла ыраазы болсун. Рахмат, ишиң илгери болсун. Дайым ушул жакта өнүп өсүп, жакшы иштеп, бала чакаңдын алдына эсен аман кел сиңдим. Рахмат чоң. Бир туугандарыма дагы Алла ыраазы болсун. Ушу Турциядан, Новосибирден келгендерге Алла ыраазы болсун. Ушулар атай ошол жактан келип, топтолуп, апамдын юбилейин өткөзүп, апамдын көңүлүн алып, бир тууган акам айткандай, апамдын сүтүн актабасак дагы апамдын убактылуу бир күндүк көңүлүн алып коелу деген ой менен ушул иш-чараны баштадык. Азыр эми ушул сиздин сарпайыңыз бар ошо, шуну тапшырып коелу. Балдардын, кыздардын атынан берет. Жалпы балдардын, кыздардын атынан ушул Умай энебиз сыяктуу отурсун деп жакынакай элечекти кыргыздын улуттук кийимдерин саппашында турган кийгизгени турат. Энебизди бир караганда чындап эле Умай энеге окшошуп кетет экен. Мындай Курманжан датка энебизде, мисалы азыр элечек кийгизгенде көрөсүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Элечекти кийгенде Кудум эле мынакей. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Элечек башкача да, мисалы, турабы? Энебиз андан бетер жашарды. Сонун болуп калдыңыз эне. Эми элечекти кийгенден кийин ушул эртең сизге ушул сиздин ырыңызды уксун эми бир куплет ырдап коюңуз эне. Мугалим болсоңуз, аябай мугалимдер мисалы бардык нерсеге шык келет да, суранышты эне бир 4 сап ырыңызды бир тартуулап бир ушу жалпы бир туугандарыңызга, балдарыңызга, кыздарыңызга, анан эртең Кудай буйруса, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошо ресторандан ушул видеону коюп беришет. Бардык элдерге жакшынакай кылып көрсөтөбүз деген ниеттери бар да. Ошон үчүн бир жакшы ырдап коюңуз эне, бир 4 сап ыр сизден. Эми Алла ыраазы болсун менен ай. Ырдаганга болбойт эми, ырды жөнөкөй айтып коеюн. Мейли, мугалим болсоңуз жөн окуп да койсоңуз болот тура эле. Ажеле катары. Балдарым сүйлөсөм, ширин сөзүмсүн, уктасам, таттуу көзүмсүн. Оолактап кетсем дүйнөдөн, ордумду басар өзүңсүң. Алла силерге узун өмүр берсин. Артыбыздан ушу учугубузду улап, атаң менен энеңизге атына жакшы наилат алдырбай, ушу жашоодо алдыңкылардын бири болуп жашооңорго Алладан сурайм, тилейм балдарым. Ушул элибизге, журтубузга тынчылык, аманчылык болсун. Кошну колор, тууган уруктар эл менен бирге болууга Аллахым насип кылган болсун. Балдарды чакыргыла бардыгы эле келишсин. Ушу эми дүйнө кемчилдиксиз бир немебизсиз болбойт да, бардыгы ушундай экен. Менин байым эрте өтүп кетти. Эгер болсо экөөбүз менен эки эле жаш улуу эле. Азыр ол киши 77 жашка чыгат эле. Азыр ушу менин жанымда отурса жакшы болот эле.
Бирок ушул Алланын тагдыры экен. Бизден эрте айрылдык, ошо пайгамбар жашында өтүп кетти. Алла ошол жагынан берсин. Мага уул кыздарды бөлек кылып таштаган экен. Менин салымдын, байымдын жоктугун билдирбей, балдарым мени ушундай жакшы көрүп карашып, эл катары ушул улуу Алла насип кылып ажыга алып барышты. Ыраазымын мен балдарыма. Мындай эме ушул күнү, бүгүнкү күнү дагы мынтип эме кылып отурушат. Сыйлап 75 жашыңызды куттуктайбыз деп куттуктап отурушат. Алла ыраазы болсун балдарыма. Бизде ушул эрежеге жеткизген ушундагы тууп өстүрүп чоңойтуп койгон апабыздан Аллах ыраазы болсун. Апалар бар болсун. Менин апамдай апалар болсун бардыгы. Менин апам эч жерде жок апа. Сиз өзүңүз Россияда жүрөсүзбү? Ооба. Көп жылдан бери. Бир жыл болду. Бир жыл болду. Кантип сагынасыз энебизди? Сагынганда канча ойлойсуз? Башка жака барып? Мен апамды сагынганда ыйлап аласызбы башка жерге барып? Жок, ыйламайм, бирок ойго батам. Отуруп же жатканда мындай ойго кирип кетем, ошо ойдон чыкпай калам. 1 саат, 2 саат, 5 саатка чейин. Сагынып, анан бир өзүмө келсем, күлүп отурган болом, апам эстеп алып, бир жакшы нерселерди эстеп алып. Ушинтип сагынам. Сиз канчанчы баласы болосуз? Акыркы. Эң кичинекей. Аттокуру. Эркесимин мен. Эрке баласы экенсиз. Азыр деле эркелей бересизби мындай келгенде бул жакка? Мен азыр жанында жатам, келгенден бери. Уялбай эле айтайын. Жок, албетте. Тартынбай эле. Албетте сиз мен келгенде сөз жанында жатам. Энебиз үчүн дагы эле жаш баласы да. Ата-эне ушу 60ка чыкса деле мисалы балдары ал үчүн жаш бала дегендей турабы? Ата-эне ушунчалык баягы ыйык зат да. Ыйык зат. Мынакей сиз өзүңүз айтпасыз, эң кичинекей баласымын депчи. Ошон үчүн баягы сиз үчүн эне деген кандай? Энесин азыр карабай койгон балдарга эмне дейт элеңиз? Энесине акырат айткан балдарга эмне дейт элеңиз? Эмне дейт элем? Эне эмне экенин түшүнбөгөндөр кылат го дейм аны. Биз дагы азыр ата-эне болуп калдык, балдарды жакшы көрөбүз. Ошодон кийин түшүнүп калдык, что апам бизди ошондой жакшы көргөн экен, ушинтип биз үчүн кыжалат болгон экен, бир мектепке, садикке кетсе деле кел атабы экен, келбей атабы экен деп отуруп эле ойлоном мен. Мен атасымын, анан энелердин мээрими көбүрөөк болот эмеспи? Ошого ойлоном да. Бул энелерде кандай жүрөк болгон, бул кандай деген мээрим буларда. Ошону сезбеген, ошол энесине акарат кылган, энесин сыйлай албаган адамдар билбейм ким десе болот. Сөз менен айта албайсыз. Өтө жаман адам, өтө жаман адамдар алар, туурабы? Андан башка сөз айта албайбыз да. Канча жыл болду энебизди? Канча жылда бир жолу көрөсүз же канча жылда бир келесиз бул жака? 1 жылда бир келем. 1 жылда бир. Чамча болуп атты, 2 жолу келген болду. Кеде энебиз чакыраса ака. Ооба. Өзү барбайт. Зордуктап алып барабыз, анан качып кетет. Бир ай, 2 ай туруп келет. Барыбыз тутуп алсак болду, кармап. Энебиздин батасын алып жүрө бериңиз, Кудай буйрса, энебиз көп жашасын. Эч качан оорубасын. Ушу сиздердин бешенеңиздерде төрүңүздөрдүн көркү болуп жүрө берсин да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эң кичинекей уулу менен сүйлөштүк, баарлаштык дегендей бар болсун. Энебиз эч качан оорубасын. Апаң кыз болуп калыптыр. 15ге чыгып калыптыр го. Эже сиз кимис болосуз? Мен
5-nji kız bolom. Kançanчы kız bolосуз? Men 3-nji kız bolom. 3-nji kız bolosuzбу? Ушул энебизге бир калуу тилек айтып коюңуз. Апама uzun ömür, den sağlığı bekem olsun. Allah'ım kanca ömür verse, yaş verse, oşum ballarım menen yaşasın. Ay, rahmat. Sizde var bolunuz üçün, enebizde bolup, bal koyup, karlıktın doğrun sürüp, enebizin batasını alıp жүрөөрүңүz. Rahmat. Batayın Bişkekten geldingizби? Men apam tartkan kız bolom. Siz ele tartkansız, başka tartkan. Men tartkanmын. Apamdın ölçpes önörün men tartkanmın. Mugallimsiz siz de Bişkekte? Yok. Çeversiz. Enebis çever de enebis, ha? Rahmat. Bar bolуңуздар. Rahmat. Күй оласы? Şu enebizge arnagan bir жакшынакай bir kaloo tilектейсизди. Бактылуу болуңуз. Биздин жагыбызда күлүп жайнап. Болду. Мынакей жүрөктөн чыккан сөз бирок, а? Чоң эне дагы көп жылдары ушинтип бизди бактылуу кылып жашап жүрөрүңүз, биздин бактыбызга ар дайым бар болуңуз. Рахмат. Сиз каяктан учакта элесизби, почта элеби? Бишкектен келдим деп атат. Ген окшойтем, бишкектер көбүнчө орусча сүйлөшөт да, ошого айтып атам. Келиңиз. Сиз кимсиз болосуз? Мен келине. Ага. Эң кичинекей келине. Тууралуу же куттуктоо? Жок, куттуктайсыз да, ошол энебизди. Апам юбилей менен куттуктаймын. Ар дайым ден болсун. Пешенеңизге дайыма күлүп жайнап, дайыма мындай жакшы күндөрүбүздө жүрө берсин. Дайыма. Эч качан оорубасын. Бизди сизди жакшы көрөбүз, апа. Аябай жакшы көрөбүз. Сизге рахмат, бизди ушунча даражага жеткиргениңиз үчүн. Ушундай жакшы балдарыңыз бар үчүн, ушу балаңыз бар үчүн сизге чоң рахмат айтамын. Ушундай жакшы балам мага подарок кеткен үчүн. Сабырыңдан эле сүйлөп. Байке сүйлөдү да, бул байке. Сөздүн алды болду. Siz kimsiz olasiz? Men ukasi bo'laman. Bir tug'an ukasisiz? Netijaga shu 75 yilingizz qut bo'lsin, ömrünüz uzun, deng sog'lig'ingiz chang bo'lsin. Har doim bizning peshanamizga tinch bo'linglar, zamoningiz tinch bo'lsin, to'qchilik, amanchilik bo'lsin. 75 yoshda emas, 100 yoshga chiqsin enemiz, ular. Shudan ko'p yashaymiz. Nurjamoljon qandaysiz? Bunaqay enebizning janында o'tirabsiz biz. Эми өзүңүзгө бурабыз. Мына урматтуу көрсө Нуржамал деген эжебиз, мына буйрутма берген эжебиз менен ушул энебиз сүйлөп атат. Болду. Allah'a şükür kızım, rahmat, Allah razı olsun. Buna sen jönötken, buna bir jakşınakay bala gelip, barın süйлөтүp, navаңдарды, жеңеңдерди, barına söz berip, komşularımızda bardığızdan interview aldı kızım, rahmat, Allah razı olsun. Pata duamı berdim aynanayın. Allah iki dünyada baktılуулuk ata kılsın. Uşul koşkonuң менен кошо болуп, Allah берген перзент уул кыздардын күдүк үчүн зат урматын бирге көргүлө. Эми бул ата эне өтмөк, бул ушундай бардыгынын башында бар балам. Ушул атаңдын туугандары ата болот, энеңдин туугандары эне болот. Дайыма ушу бизде өзүңө тутуп, жакшынакай жүрө бер, айнанайын, кайерде болсоң да тынч бол, элдин катарында сак саламат жүр. Рахмат, ошо жакта жүрүп буларды жөнөтүпсүн, Allah разы болсун. Эми мен ана күйөө баланы деле эртең айтып койсок келер, олар дагы балдарыңан алып балам. Рахмат. Капа болбо, жакшына жүр. Uzak bunday yaşında alayım birisi Kudayım. Amin. Sağ жақсы günlerde жолуңуз ойлошу. Атам bir туғандардан ömür берсин. Жасқа зодой болгон атам болсун, жок болгон акаларым бар болсун.
Abjam öküm apa orun apa olup jol görüşüp жүрө бергиле. Калган акалары, эжелери, деселери, туугандарым аман болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктарда жүз көрүшөйлү. Амин. Ишкимден нейим алган жок. Атам бир туугандан, сизден, абжемен, шалакан жайып, ушу бир туугандарыма өмүр, бакыт, өзүмө, балдарыма патагыңызды гана сурадым сага. Патагыңызды берсеңиз. Pata berip ansız dele oğa. Daim şu ömrüңөрдө uzun örüşüңөрдү жайык кылсын, кыбалыңарды улуу, рызкыңарды мол кылган болсун. Кушконуң менен кошо ушу балдардын ыза турматын көрүп, силерге да ушундай жакшы күндөрдү ата кылсын. Балдарың кабыл болсун, имандуу, инсаптуу, акыл эстүү, ата-энеге мээримдүү, күйүмдүү, бир туугандары менен ынтымактуу, тууган урукка, ата-энесине, эли жерине пайдасы тийген салих, салиха, таква инсандардан болсун балам. Ушулардын күнү күчүн узак турматын кошконуң менен кошо көр. Эч мындан ары жамандык көрбөй, дайыма ушу балдарыңдын жакшы күнүн, бактылуу күндөрүн көрүп, ошолордун төрүндө ушу байпайган ушу чоң апаңа окшогон байче болуп жүрүүгө Аллах насип кылган болсун. Апам тууганы баштады. Happy birthday, апа. Рахмат. Happy birthday дейт, англисче айтты. Канакей? Туғаныңыз құт болсын. Ой, рахмат. Бәке, жақта да біреу сөйлеп отыр, кел, қана. Қана, сен не деп сөйлейсің, қана? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ой, рахмат. Энешка, желаю счастья, здоровья, успехов в жизни. Давай. Чтобы у вас все было хорошо. Мы вас любим. Поздравляю. Макей, Саитпене, ушундай неберлериңиз бар, чеберлериңиз Кудай буйрса, чебере көргөн калыпса Кудай буйрса. Андан кийин ушул жогоруда жакшы сөздөр айтылды, кыбыра көрүңүз дегендей. Ушундай бир балкып, карлыкта ушул жакшы бактылуулук доорду сүрө бериңиз эне. Ушул алды айланаңыздагы жакшылык, жакшы адамдар бар, сиз эч качан карабайсыз, Кудай кааласа. Мендин программасын ушундай кызмат менен ушул Саитпенебиздин куттуу ордосунан бул жолку чыгарылышын жыйынтып атат. Алдыдагы номерларга кат жазыңыздар. Ушул Саитпенебизде энеңиздер болсо, анда биз барып куттуктаганга милдеттүүбүз. Себеп дегенде ата-эне бул бейиш, бул дүйнөдөгү ата-эне бул эң чоң байлык, башка байлык жок. Рахмат Саитпене, рахмат сизге. Көп жашаң. Жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир телегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа.